УКМК Салимбай Байбача менен сүрөткө түшкөн жаранды кармап сурак алды. Баткенде өзбекстандык ичкер криминалдык авторитет Салим Абдувалиев Салимбай Байбача менен байланышы бар деп шектелген жаран кармалып сурак алынды. Бул тууралуу бүгүн 21 августта УКМКдан билдирди. Маалыматка ылайык 1978 жылы туулган жаран август айында Орусиянын Москва шаарынан Разаков шаарына келгенде УКМК тарабынан издөөгө алынган уюшкан кылмыштуу топтун эседи Салим Абдувалиев менен түшкөн биргелешкен сүрөтүн көрсөтүп, өз чөйрөсүндө мактанган. 16 августта аталган жаран тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн алынып келинип, сурак учурунда 2022 жылы каза болгон маркум айылдашы менен Ташкентке барган мезгилинде Салим Абдувалиев менен жолугушкандыгын тастыктаган. Ошондон кийин Салимбай Байбача жана анын айланасындагылар менен жолуккан эмес, биргелешкен иштер да болгон эмес. Учурда ал Орусияда эмгек миграциясында болуп, ташуучу болуп эмгектенет. Жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча жаран уюшкан кылмыштуу топко жана аны каржылоого катышы бар экендиги азырынча тастыктала элек. Бирок ал криминалдык дүйнөнүн өкүлдөрү менен байланыш түзүү боюнча өзүнүн жасаган иштеринин укукка каршы кесепеттерин түшүнүп, мындан ары мындай аракеттерди кайталоого милдеттенди деп айтылат маалыматта. Ал Разаков шаарында туулганы жана ушул кезге чейин толук аты жөнүн бир нече жолу өзгөрткөнү кошумчаланды. Беле кетсек, УКМК 6 августта маркум Кремтөбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун каржылаганга байланыштуу Салим Абдувалиевке издөө жарыяланган. Булак суу беркежи. Владимир Путин 13 жылдан кийин биринчи жолу Чеченстанга барды. Тарыхый сапардан сүрөттөр. Орусиянын президенти Владимир Путин Түндүк Кавказдын 3 аймагына иш сапар менен барды. Маршруттун акыркы чекити Чечен Республикасы болгонун Кремль кабарлады. Орус президентин Грозный аэропортунан Рамзан Кадыров тосуп алды. Путин акыркы жолу 2011 жылы премьер-министр катары Чеченстанда болгон. Президенттин республикага келгени бизди кубантат деген Кадыров. Путин Грозныйга болгон иш сапарынын алкагында Ахмат Кадыровдун мүрзөсүнө гүл койду. Андан соң Орусиянын Атайын даярдыктагы университетинде болуп, иш сапар Рамзан Кадыров менен сүйлөшүүсүнөн кийин аяктады. Булак суу беркежи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Москвага ири масштабдагы дрон чабуулу болду. Москва бүгүн 21 августка караган түнү Украинанын учкутсуз учуучу аппараттарынын чабуулуна дуушар болду. Бул тууралуу Борбор каланын мэри Сергей Собянин өзүнүн Telegram каналында билдирди. Анын айтымында Орусиянын абадан коргонуу системалары Борборду көздөй учкан 11 учкутсуз учакты жок кылган. Дрондордун айрымдары Москванын борборунан болжол менен 38 чакырым түштүк тарапта жайгашкан Подольск шаарынын үстүндө жок кылынган. Бул Москвага учкутсуз учактар менен кол салуу аракеттеринин эң ириси деп жазды Собянин Москва убактысы боюнча таңкы саат 4:43-тө. Борбор каланын мэри билдиргендей, алдын ала маалымат боюнча кол салуудан эч ким жабыркаган эмес. Булак суу беркежи. Мирзиеевдин кызы Каракалпакстан боюнча жооптуу болуп дайындалды. Өзбек президентинин улуу кызы Саида Мирзиеева атасы Шавкат Мирзиеевдин өлкө курамындагы Каракалпакстан автоном республикасын өнүктүрүү боюнча тапшырмаларын аткарууга жооптуу болуп дайындалды. Бул милдетти ал президенттин кеңешчиси Турсинхан Кудайбергенов менен чогуу аткарары 19 августта Мирзиеевдин Каракалпакстандагы сапары учурунда жарыяланды. Аталган аймакты өнүктүрүү программасына Өзбекстандын республикалык бюджетинен кошумча 100 миллиард сом, 8 миллион доллардай, келерки жылга социалдык өнүктүрүүгө жана инфраструктураны жаңылоого 1 триллион сом, 79 миллион доллардан ашуун каражат бөлүнөрү, 24 мектеп, 5 бала бакча, 7 медициналык мекеме курулуп, оңдолору маалымдалды. Өнөр жай ишканаларын жана ири өндүрүш объектилерин жакшыртууга 353 миллиард сом,
$28 миллион жумшалары да белгилүү болду. Каракалпакстанда 2 жыл мурда наразычылык жаралып, кан төгүлгөн. 2022 жылы Өзбекстанда конституцияны өзгөртүү демилгеси көтөрүлүп, өлкө курамындагы Каракалпакстан автоном республикасында наразычылык чыккан. 1-2 июлдагы Борбор кала Нукустагы митингдер күч менен басылганда адамдар каза болгон. Өзбек бийлиги 21 адам каза тапканын, 243 адам жарат алганын расмий кабарлаган. 500дөн ашуун адам кырмалган. Президент Шавкат Мирзиёев Каракалпакстанга барып, Башмыйзамдагы бул республикага таандык мурдагы беренелер өзгөртүүсүз калтырыларын айткан. Каракалпакстан окуялары боюнча соттук териштирүү уланууда. Булак Азаттык. Өлкөдө күндүзгү чектөөлөргө баш ийбеген айдоочулар 3 миллиондон ашык айып пул төлөштү. Жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаменти тарабынан 1-июндан тарта бүгүнкү күнгө чейин жылуулук режимин сактабаган транспорт каражаттарынын ээлерине 213 протокол түзүлдү. Бул туурасында Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалымдалгандай, айдоочуларга жалпы 3 миллион 877 миң 500 сом айып пул салынган. Текшерүү иштери 21 транспорттук көзөмөлдөө пунктунда жана 10 мобилдик топ аркылуу үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Бирлей кетсек, салынган жолдордун сапатын сактоо, анын талкаланышына жол бербөө максатында 1-июндан 1-сентябрга чейин салмагы 18 тоннадан ашкан жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилген. Абанын күндүзгү температурасы 28 градустан жогорулаганда саат 10:00дөн кечки саат 20:00 чейин аларга жолдо жүрүүгө болбойт. Булак Супер KG.